Саламатсыздарбы? Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто эксперт Эрнест Карыбеков. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эрнест мырза, биз буга чейин энергетика тууралуу аябай талкуу кылганбыз. Эми биз азыр коомдо эң кооптуу болуп аткан маселе бул энергетикадан да эң маанилүү маалымат коопсуздугу болуп турат. Так эле учурда ушул социалдык тармактарда болобу, же болбосо коомчулук арасындагы ар кандай сын пикирлер айтылып, ошол сын пикирлер мындай кандай десек чеги жок айтылууда да. Негизи ушул маселеде кыргыз эли утулуп атабы же утуп атабы? Эми Гүлжан кардашым туура айттың, маалымат коопсуздук бул эң аябай маанилүү да. Бул экономика коопсуздуктан дагы, энергетика коопсуздугунан дагы, азык түлүк коопсуздугунан дагы, улуттук коопсуздугунун бул түп тамыры, фундаменти деп эсептелинет. Анткени биз өзүбүз ушул дүйнөлүк ушул глобалдык батыштын, өзгөчө ушул Американын социалдык ушул интернет маалымат мейкиндигинде жүрөбүз да. Глобалдык эме. Бул интернет, соц тармак, жана интернет контент дейт, контент сервистер дейт, жанагы поисковик, сайт, эме дагы коммуникациялык сервис деп айтылат, видеоконференция связь, ушунун баары тең. Биз дүйнөлүк мындай глобалдык электрондук тордун ичинде болуп, ошонун ичинде биз башка мамлекеттин эмесин мындай баалуулуктарын сиңирип атабыз да. Американын коопсуздук доктринасында жазылып турат. Американын баалуулуктарын технология аркылуу жана ачык интернет аркылуу таратып, анан коргош керек деп. Демек биз ошол өзүбүздүн бир маалымат мындай коопсуздугубузду түзүш керек экен. Маалымат коопсуздук менен кибер коопсуздукту мындай кичине бизде коомдо, анан кийин мамлекеттик кызматта биздин өлкөдө мындай адаштырат да. Анткени маалымат кибер коопсуздук жана жөнөкөй эле маалыматты, жеке адамдын маалыматын компьютердин ичинде же бир министрликтин, тышкы иштер министрликтин же башка өкмөттүн мындай купуя коопсуздугун, маалыматтарын коргоо деген банк системаларын, улуттук банктын өзүнүн маалыматтарын коргошот. Бул болсо кибер коопсуздук деп эсептелинет да. Жеке жөнөкөй маалыматты коргош. Ошол маалымат турган жер бул сервер, компьютер, процессорлар, ошол темир тежеги менен маалыматты коргоо бул кибер коопсуздук деп эсептелет. А маалыматтык коопсуздук бул калктын ан сезимин биягын, анан биягын жана калктын жүрүм турумун коргоо деп, коргош керек деген бул түшүнүк да. Анткени биздин жанагы айтып аткан эме боюнча глобалдык интернет тордун ичинде болуп, биз болсо ошол башка мамлекеттин, өзгөчө дагы айтып кетейин, Американын баалуулуктарын бизге мына эки биздин эмебиз эки поколение, эки муун сугарып эле кетишти. Алар сиңирип алышты. Анан ошол биздин мамлекетке мындай кооптуу нерсе да, өтө кооптуу нерсе. Анткени ошолордун жанагындай кыргыз элине биз байыркы эл болгонубуз менен өзүбүздүн каада салт, үрп адатыбыз менен жашашыбыз керек эле. Биз ошого туруштуулук бере албай атабыз да. Башка ошол элдин маданиятын, жакшыларын алышыбыз керек. Бирок тилекке каршы жаман жактарын да алып, биздин мына өзүңүз айткандай соц тармактарда биздин жаштар деле оозуна келгенин сүйлөп, жаштар болобу, карылар болобу, ошол оозуна келгенин сүйлөп, жамандап бири-бирин ошол такыр эле болбой баратабыз да. Анан бул демек жана экономиканы алып көрсөк, энергетиканы алып көрсөк, мына батыштын жанагындай жашыл энергетикасы деп бизге сугарылып атпайбы? Жашыл энергетика, силер болсо жанагындай базалык электростанцияларды курбагыла, көмүр станцияларды курбагыла, атомдук электростанцияларды курбагыла деп. Бирок
биздин биз чыгарган жашыл энергетиканы сатып аласыңар, кредит аркылуу сатып аласыңар, ошону орнотосуңар. Өндүрүшкө жетпейт, демек силер өндүрүштү талкалашыңар керек. Аны силер талкалабады, завод фабрикалардын баары эң башында. Силерге болсо электроэнергия жөн эле мына холодильник иштешке, жанагы сотовый телефон зарядка бергенге, компьютер иштегенге эле ошого эле жетсе болду. Калганын баарын биз өзүбүз чыгарып, анан жанагы дүйнөлүк соода уюму аркылуу силерге жеткирип беребиз. Силер болсо биздин көзөмөлдө болушуңар керек. Аны идеологияңар дагы жанагындай аң сезимиңер, жүрүм турумуңар биздикиндей болуш керек. Биздикиндей батыштыкындай. Эркек үйлөнө берсе болот экен. Жана башка мындай терс бизге терс көрсөткөн ушундай идеология менен жашайсыңар деген эмесин бизге мындай даназалап, анан жайылтып келатышат да. Биз ошол эмеден, түйүндөн, ошол электрондукторду биз чыга албай атабыз. Эмеге мындай цифраларга эгерде эметсек, мындай кайрылсак, бизде эме аркылуу эменин ичинде Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин арасынан биз болсок ушул санариптүү өнүгүүбүз аябай эле төмөн экен да, төмөн. Мына сайттардын көлөмүн алсак 15 миң сайт бар экен. Кыргыз тилдеби? Жок, бардык сайттарды алсак 15 миң сайт бар экен. 750 чарбалык субъекттер бар экен. Ошонун 750 чарбалык субъекттин 15 миң сайт колдонот экен өздөрүн. Коопсуздукту, маалымат коопсуз сакташ үчүн биз 150 миң сайт болуш керек экен. Соц тармакта болсо, мына интернет колдонгондор дагы ошол Евразиялык экономикалык биримдикте биз эң арттабыз. Мына соц тармактарда интернет колдонгондор 3,5 миллион тегерек экен. Мына Инстаграмда болсо 2 миллион 950 миң киши катталса, Фейсбукта болсо 770 миң катталуучулар бар экен да. Бул болсо жанагы дагы эле ошол батыштын саясаты да, силер болсо жанагындай санариптештиргиле. Баарыңар тең ушул цифрага өткүлө деп. Цифра деген эмне? Цифровизация деген кайдан пайда болду? Буну да түшүндүрүп кетиш керек да. Машина тили, бул жана электрондук машинеч, компьютер процессору менен иштеген компьютерлер да, EVM деп коет, электрондук вычислительная машина. Алар болсо бир эле тилди түшүнөт. Машиненин тилинде кыргызча, орусча, англисче же башка тилдерди алар түшүнбөйт. Алар 0 2 эле сан менен операция жасайт да, 0 же 1. 0 болсо бул маалымат жок, память пустая дейт. 1 болсо маалымат бар. Аны ошол 0, 1дин ар кайсы конфигурациясы менен бүт компьютер жазылган мультфильмдер жазылат, программалар жазылат, Microsoft, жана Word деген сайттардын баары жазылат, ошол коммуникациялардын баары, Google, YouTube, Яндекстин баары ошол программалар жазылганда, ошол эки эле цифра менен жазылган. Ошон үчүн цифровизацияга өткүлө деп, жана санариптештирүүгө өткүлө деп. Алар атайын калктын, эгерде биз 3,5 миллион тегерегинде интернет менен алек болсок, колдонсок интернетти же соц тармактарды, силер болсо көбүрөөк колдонгула. Бирок кожоюну ошол электрондук дүйнөлүк глобалдык тордун кожоюну биз деп Америка биздин баалуулуктарды, жанагы өзүнүн доктринасында жазылган биздин баалуулуктарды таратып, анан силерди болсо баягы колонизация деп айтыш, колонияга эметишет эмеспи? Ал болсо мурун баягы аскер десант техникаларды, аскердик техникаларды киргизип, согуш баштап, бийлигин түшүрүп, анан кийин колонияга айландырчу да. Азыр болсо ушинтип маалымат мейкиндиги менен, өздөрүнүн маалымат мейкиндиги менен дүйнөлүк ошол жөн эле жаңы колонияга айландырганга булардын эмеси күчү болуп калды да. Биз аны
мындай көбүбүз мындай өлкөдө мындай түшүнүк жок болуп, анан ошого биз жанагындай сугарылып, ошолордун экономика идеологиясын жанагындай либералдык, биздин маданият жана башка эмелерди биз ошол кетип баратабыз. Ошо менен эле мындай өзүбүздүн кыргыз үрп адат, каада салтыбызды унутуп, ошол бизде кооптонуп атпайбызбы? Келечек муун кайсы кандай өлкөдө жашайт? Ошол бирөөгө малай болуп калышпайбы? Эмне болуп баратабыз? Кайсы заманда жашап атабыз деп биз ошол келечек муунга биз мындай кооптонобуз да. Ошон үчүн ошону чечиш үчүн, ошондон чыгыш үчүн өзүбүздүн жолубузга түшөбүз десек, анда биз өзүбүздүн мындай улуттук маалымат мейкенибизди түзүшүбүз керек. Кантип? Кандай кылсак болот? Жөнөкөй эле. Биринчи бул ишке ашырылган менин жакын досум, аты Бакыт. Экөөбүз физика-математикалык мектепте чогуу окуганбыз. 8 жыл мурун эме команда түзүп, программисттерден. Арасында физика-математикалык илимдердин профессорлору бар. 8 жыл иштеп чыгышты. Кыргызстандын мына жанагы айтып атпаймынбы, жана мейкиндик, глобалдык мейкиндик, жанагындай YouTube, Google, сайттар, видео, фото, хостелдер бүт өзүбүздүкүн түзүп чыгышты. Ички Кыргызстандын ичинде иштей турган ошондой информационное пространство, маалымат мейкиндигин. Ошол аркылуу биз болсок өзүбүздүн маалымат коопсуздугубузду түзүп алсак болот. Биз болсок бизге терс таасири берген дүйнөлүк жанагындай маалыматты биз болсок жокко чыгарып койсок болот. Мамлекеттик башкаруу болот да бул жактан бир чети. Бирок бул жанагындай биз суверендүү мамлекет болот, мамлекет деп эсептейбиз да. Ошол суверенитетти Кыргызстандын улуттук суверенитет бул улуттук баалуулук катары эсептешибиз керек да. Бул улуттук баалуулук деп эсептесек, ошондо баары тең ордуна келет. Биз ошол маалымат коопсуздукту жанагы айтып атпаймынбы, мен жакын досторум ошол иштеп чыгып, ичинде болсо биздин өзүбүздүн бүт эмелери бар. Жана поисковик өзүбүздүкү болот, кыргыз тилинде болот көбүнчөсү, кыргызча баракчалар болот. Анткени мына кайра эле мындай мисал келтирип келсек, кыргыз тилди өнүктүрөбүз деп атабыз. Кыргызча электрондук баракчалар, веб-страница деп коет кыргызча. Бизде 0,1% эле экен. Бардык жанагы бизде иштеп аткан сайт, информагентстволордун баарын тең кошсок, 0,1%, 1%га жетпейт. Анан кантип биз кыргыз тилин өнүктүрөбүз? Анткени мындайда бул үйүндүн ылдамдыгы менен кетет да. Үйүндүн ылдамдыгы менен кетет. Башка мисалы чет өлкөдөн каржыланган массалык маалымат каражаттары болсо, ошол эле кожоюндары бир да. Алардын маалыматы тим эле аябай баттарайт. Кыргыздын ушул маданиятын, кыргыздын тарыхын, кыргыздын бүт каада салт, үрп адат, нарк населенин мындай даназалап ошону чыгарыш үчүн бүт тоскоолдуктар пайда болот. Ошон үчүн биз өнүкпөй өзүбүздүн мындай идентификациябызды жоготконго баратабыз да. Ошону жоготпой биз кыргызбыз, байыркы элбиз деп, мына орус падышасынын убагында биз болсок ошол өлкөнүн идеологиясына сугаралы деп эметип, бирок анда көп мындай эме таасир болгон жок. Анткени массалык маалымат каражаттары жок болчу, газета, радио, телевидение жок. Андан кийин Советтер Союзу мезгили келди. Советтер Союзу мезгили келгенде социалисттик идеологияга биз сугарылдык. Жакшы жактары болду. Биз билимдүү болдук, завод, фабрикалар иштегенди үйрөндүк, көп нерсеге жакшы болду. Бирок мындай маданиятка дагы, бирок биздин эмебизди, тарыхыбызды байыркы элкен социализм идеологиясында, системасында элдин баары бир тарыхты болуш керек, тарыхы бир болуш керек, кыска болуш керек, башка элдике кыска болсо,
анда кыргыздардыкын кыскартабыз деп биздикин бурмалап кыскартып койушту. Эми бул эмгиче биз мамлекеттин деңгээлинде өзүбүздүн тарыхыбызды биз мурунку эле тарых катары эсептелинип келатат да, мындай расмий официалдуу түрдөчү мамлекеттик деңгээл. Жанагы биздин аксакалдарыбыз мындай патриоттук сезим менен биздин жарандарыбыз тарыхыбызды изилдеп азыр эметип атышат, бирок бул жетишпей атпайбы? Ошон үчүн биз жанагындай өзүбүздүн маалымат мейкиндигибизди түзүп алсак, ошонун ичинде улуттук маалымат мейкиндикти, ошондо коопсуздугубузду сактап, маалымат коопсуздугубузду сактап, анан өзүбүздүн жанагындай ан сезимибизди, калктын ан сезимин, анан жүрүм турумун туура жолго, туура нукка салсак болот да. Башкалардын мындай идеологиясынан чыгып. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевич ушул оппа деп кирген эле бизге, президент болгондон кийин эле Кыргызстан демократиянын аралчасы деп келген да. Анан кыргыздар өмүрүндө биринчи жолу же болбосо жашоосунда биринчи жолу эркиндикке чыккандан эле демократияны таңуулап, ушу сиз айткандай Батуштун сөзүн таңуулап, биз кандайдыр бир туура эмес багытка өтө алган жокпуз. Анткени бул демократия дегенде кыргыздардын көбү митинг же болбосо сүйлөө эркиндигин түшүнүп алышты да. А биз демократиянын жакшы багыттарын артка калтырып койдук. Туура. Дегиз эле ушул маалыматты берүүдө же болбосо маалыматты таркатууда биз ушул Кыргызстандын келечегин жогото албайбызбы? Жогото алышыбыз мүмкүн. Буга Кудай сактасын албетте. Кудай сактасын. Анан бу жерде мындай. Ошол кризис азыр дүйнө жүзүндө кризис болуп атат. Бул идеологиялык кризис. Неолиберализм пайда болду, неонационализм пайда болду, диний экстремизм пайда болду. Демократиянын дагы кризиси болуп атат. Бийлик бутактарынын дисбалансы пайда болду. Эл аралык укуктун дагы кризиси болду. Жана Папа Римский өзүнүн докладында айтып атат, жана Бириккен Улуттар уюмун трансформация кылыш керек. Иштебей калды, натыйжасын бербей калды деп. Биз ошол бир нуктуу, бир идеологиянын эмесин эметип келатабыз да. Андан тышкары мына дүйнөлүк каржы экономикалык кризис болуп атат. ВТО жанагы дүйнөлүк соода уюму дагы жакшы иштебей калды. Мына азыр ар кандай кибер эмелер башталды, согуштар башталды. Жанагындай санкция, анан кийин дагы спецоперация, ар кандай эмелер башталып атат. Террордук акттар болуп, анан террористтик акттар. Анан ошонун ичинде биз болсок баягы сүйлөсөк боло берет экен деп, ушул чыгып биз ошону баягы маданиятсыз, саясий маданиятсыздык пайда болду, баягы хайп деген нерсе пайда болду. Ошол мындай туура эмес нерселер көп. Анан ошентип отуруп элдин баары бири-бири менен ынтымакка келбей, атайын ошол жанагындай биз өзүбүздүкү эмес жанагы маалыматтык мейкин башка мамлекеттики да, чоң мамлекеттик. Анан ошолорго биз мындай баягы курал болуп калып атабыз да, кыргыз эли курал болуп, анан кийин өзүбүздүн келечегибизди дагы мындай чатак нерселерге алып келип атабыз. Чатак нерсеге алып келип чаташтырып атабыз да. Анан биз жана ошол маалымат эркиндигин, маалымат мейкиндигин, информационный пространство биз өзүбүз түшүш керек. Эмне үчүн оңдош керек? Кантип оңдосок болот? Ошол жанагы мен айткан топ, ошол мага менден суранышканда, элге ушинтип жалпак тил менен түшүндүрүп берсең жакшы болот эле деп, ошон үчүн мен бүгүн талкуулап атат. Анан түзүп чыгышкан, ошону ишке ашырыш керек. Аякта болсо бүт эмелер бар, бүт коммуникаторлор бар, жана интернет коммуникациялар бар, контент сервистер бар, сайт, бүт жанагы электрондук төлөм. Ошондо цифровизацияны, санариптештирүүнү өзүбүздүкүн түзүп алып, параллелдүү анан кийин санариптештирүүнү өнүктүрсөк, элдин баары ошол көбү өздөрүнүн мындай баягы күч менен эмес, өздөрү инициативасы менен ошол мейкиндикке кириш керек да. Аябай ыңгайлуу түзүлгөн да, жазылган программа, ошол система управления базами данных дейт. Бүт программалардын баары аябай мындай элге, коомго, мамлекетке
аябай ыңгайлуу жазылган. Мамлекетти дагы аябай мындай жеңил башкарса болот да, жеңил. Анткени коом өздөрү кирип ошол бизнес чөйрө, жарандык коом, жергиликтүү бийлик, мамлекеттик бийликтин бутактары, банк системалары бүт ошого өздөрү кирип, анан кийин жанагындай ачык интернет коом болот да. Ошол жанагындай курултай деп атпайсызбы? Ошол жерде эле калктын көбү мына ошону ишке ашырылса, ошол проект ишке ашырылса, анда 2 жылдын ичинде биздин интернет колдонуучу, соц тармактар менен колдонуучулар 50%га өсөт экен саны. Анан мындай болуп атпайбы? Жана мисалы Кыргызстандын контентинде домен деп коет KG. Ошонун ичинде массалык маалымат каражаттарды жанагы дүйнөлүк азыркы биз киргизе элекпиз өзүбүздүкүн. Дүйнөлүк глобалдык маалымат системанын ичинде, интернет тордун ичинде алар болсо өздөрүнүн идеологиясы жүрбөсө, өздөрүнүн баалуулуктарын таратпаса, Американын баалуулуктарын, ошолорго каршы болгондор аларга болсо тоскоолдук кылат. Маалыматтар кыргызча маалыматтар тарабайт. Кыргыздын баалуулуктары өнүктүрүш үчүн алар болсо тарабайт. Жанагы чет өлкөлүк каржыланган массалык маалыматтар, алар болсо ошол жактан каражат, аларга болсо жана приоритет деп коет, message level дейт. Алардын приоритети аябай бийик да. Алар маалыматты чыгарары менен дүйнө жүзүнө тим эле үйүндүн ылдамдыгы менен тарап кетет. Мен сизге бир анекдот айтып берейинчи. Үйүн деген аябай маанилүү да. Студент экзамен тапшырып атат физика боюнча. Анан мугалим сурайт: "Кое турчу, үйүндүн ылдамдыгы жогорубу же светтин ылдамдыгы жогорубу?" деп. Студент башын тырмап ойлонуп кийин айтат: "Агай, десе, светтин ылдамдыгы жогору" дейт. Туура, түшүндүрүп бербейсиз десе, "Билесизби" дейт. Бир жерде бирдемке жарылса, алыс жакта бирдемке жарылса, биринчи көрөм дейт, анан кийин угам дейт. Физик күлүп, мугалим агай күлүп, анан "Сиз физиканын закондору менен негиздебесин бербейсизби" десе, "Көз жакын да кулактан" деп. Ошондой эле эң эле мындай электроэнергетикада мындай светтин ылдамдыгы мындай ылдам болуп, свет менен биз бүт өзүбүздүн эмебизди тейлеп атпайбызбы? Анан экинчи бул үйүн, скорость звука. Ошол үйүндүн ылдамдыгы менен бизди жанагындай өздөрүнүн баалуулуктарын тараткан массалык маалымат каражаттарга жол ачып берип, жашыл светти светофордон күйгүзүп, биздин баалуулуктарды өнүктүрүш үчүн, даназалаш үчүн, таратыш үчүн бизге тоскоолдук берет. Ошон үчүн биз өнүкпөйбүз. Ошон үчүн биз жанагы дүйнөлүк глобалдык системанын ичинде биз өзүбүздүкүн киргизишибиз керек. Даяр, бул система даяр. Мамлекеттик кызматтарга ошол презентация кылып беришти, ошол коопсуздук кеңешинин секретариатына 1-2 жолу презентация кылышты. Мамлекеттик аппаратта ошол жанагы санариптештирүү саясатын жүргүзгөндөр менен баары менен жолу түшүнүшпөйт. Түшүндүрө албаса, анда президентке гана түшүндүрүшөт. Ошон үчүн ушул жерде биз Гүлжан Карындашым талкуулап атабыз, элге жетсин деп, анан бийликке да жетсин деп. Эгерде кызыктуу болсо, анда бул өтө маанилүү, коопсуздук үчүн, улуттук коопсуздук үчүн өтө маанилүү. Ушул системаны ишке ашырыш үчүн канча убакыт кетет? 3 ай. 3 айдын ичинде биз өзүбүздүн системабызды түзүп алабыз. 2 жылдын ичинде ошол жанагы санариптештирүү, Кыргызстандын калкы интернет менен, соц тармактар менен алек болгондор, ошо катталгандардын саны 50%га өсөт. Жанагындай өзүбүздүн маалымат коопсуздугубузду өзүбүз коргоп алабыз да. Маалымат ан сезимибизди, калктын ан сезимин, жүрүм турумун коргоп алабыз. Болду. Өзүбүздүн маалымат коопсуздукту түзүп алабыз. Ошол 3 айдын ичинде киргизсек болот. Адистер даяр. 2 жылдын ичинде иштетип, биз мындай башка ошол эле глобалдык батыш болобу, Америка болобу, башка өлкөлөрдүн контролунан чыгабыз да. Эң жакшы.
биздин суверенитетибизди улуттук баалуулук катары эсептеп калабыз да. Ошону биринчи коюш керек. Эрдинис мырза, акыркы учурларда ушу кыргыздар улуттун оңгусун, эгемендүүлүктүн баркын кыргыз эли өзүнүн кадырын кетирип алган жокпу? Ушуну эсепке алышып атабы? Эсепке ошол мындайга бул маселе аябай терең болуп атпайбы? Ошол көрүнүшкө ушул сиз айтып аткан система жардам береби? Жардам берет, тикелей түз жардам берет. Тикелей түз жардам берет. Анан башка система мындай кандай десем, эффективдүү, натыйжалуу жардам бере албайт деп ойлойм да. Мындай кандай күчкө салып эле баягы мына мисалы жанагы массалык маалымат каражаттары бар эмеспи? Биз жанагы эмени азаттыкты жапсак да жаппасак да алар чыга берет. Анткени алар ошол мейкиндиктин ээси. Аларга болсо бияктан жапсаң тиянан чыга беришет. Маалымат жана айтып атам, үйүндүн ылдамдыгы менен элге даназаланып, таратылып, жайылып атат. Ошон үчүн биз ошол кандай десем, жанагындай мындай маданиятка, өзүбүздүн мындай жашоо эрежебизге калк келиш үчүн, баягы урушпай, талашпай, ынтымакка келиш үчүн, жана курултай системасы өнүгүш үчүн, биз курултай системасы деп атпайбызбы? Биз жанагындай өзүбүздүн мейкиндигибизди, маалымат мейкиндигибизди түзүп алсак, ошонун ичинде калк көбүрөөк ошого өздөрү жана ыңгайлуу болот да. Анткени мындай эмне үчүн ыңгайлуу болот? Ошол системаны ушундай жазылган, түзүлгөн. Бир системага кирип эле, ошол өзүбүздүн мейкиндигибизге кирсекчи, колубузда бүт баары тең инструменттери бар. Саясий жанагы коомдук ишкер, саясий саясатчылар, жанагы мамлекеттик кызматкерлер, жарандык коом, бизнес чөйрө баары тең кирип, бүт аябай мындай ыңгайлуу ошол жерде иштесе болот да. Анткени мындай да, мына мисалы жанагы электрондук төлөмдөрдү деле айтып коелук. Электрондук төлөмдөр, мына электр энергия төлөйм десең, бир жака регистрация кылып анан кийин төлөшүң керек. Газга болсо башка, банктар менен жанагындай иш, бизнес жасайм деп эметсең, аякта дагы бир банк менен түзүп алсаң, экинчи банк менен которуп эметкиче мындай көп убакыт кетет да. Аякта болсо бир регистрациядан өттүң, биздин жаран же бир чарба субъект, ошодон регистрациядан өтүп, оңой, арзан өзүнүн сайтын ачып, өзүнүн эмесин ачып алса, бир тармакка эле кирип, ошол жанагындай мейкиндикке кирип, маалымат мейкиндигине, өзүбүздүн Кыргызстандын улуттук мейкиндигине кирсек, бүт баарын тең эч ким жаба албайт. Бүт маалыматтар бар. Кыргызча окуйсуң, англисче окуйсуң, орусча окуйсуң. Керектүү нерселерди болсо ошол жерден эл өзү ошол жерден баарын таразалап, ачык коом болот, ачык интернет болот. Ошон өзүбүз мындай илгеркиде биздин Кыргыздын каада салты менен биз өзүбүз таразалап мындай тартипке келтирсек болот да. Маданиятка, тартипке келтирсек болот. А биз болсок азыр ошол жанагы бир тараптуу эле Американын, мына түз айтыш керек, Американын баалуулуктарын сиңирип алып, көзгөчө жаштарыбыз, анан баягы оозуна келгенди сүйлөп, жаман сөздөр чыгып атат. Бул терс көрүнүш болуп бизге калыптаныш керек да. Анын үчүн жанагындай калышы мүмкүн, калыптанат. Кene жанагындай эл өзү тараза болуп, өзү баарын эметип коет. Электен өткөзүп. Сиздин идеяңыз аябай жакшы идея экен, сиздерди ойлоп тапкан нерсе. Буга канчалык ылдамдык менен аракет кылсак болот? Бул сиз айткан идеяга. Салыштырмалуу айтып кетейин, мындай түшүнүктүү болуш үчүн. Илгери биздин туура айтып атасыз. Кыргыз 1000 жылдап келаткан тарыхы бар, 1000 жылдап тарыхы бар элбиз, түпкү элбиз. Анан мындайда илгери интернет, мындай соц тармактар, газета, телевидение, радио жок болчу. Илгери биз көчмөн эл болуп, мына биз болсок мондай интуиция менен жакшы жашачубуз да. Өзүбүздү эметип, каада салтыбыз менен, үрп адатыбыз менен ошол жашачубуз. Анан эгерде бирөө каза болуп барата, каза болгон атса бир жерден 1000 километр, 1000 чакырымдан туугандары болсо, баягы
аттар менен эмелерди чаап кетишет деп айткангачы ошол эме жеткиргенге. Жолдо чаап кетип баратканда тиги туугандар болсо уже келатышат да. Алар өздөрү сезип, кокуй биздин ушул жакыныбыз ушул өтүп кетет деп ушундай биз ушундай элбиз. Анан азыр болсо бизде эч ким сугарчу эмес. Туурабы? Биз соода болобу же мындай карын катташ болобу башка эл менен. Бирок жакшыларын алып, биз ооз эки андан тышкары биздин маданиятыбыз, тарыхыбыз бүт ооз эки айтылган да. Анан азыр болсо анда жок болчу. Биз таза коомдо жашачубуз, таза коомдо. Эми жанагындай соц тармактарга биз ошол жака кирип алып, бизди киргизип, санариптүү мындай өлкөгө, санариптүү мейкиңдикке биз ошол ким ошону башкарса, ким кандай идеологияны даназалап таратса, биз ошого сугарылып атабыз. Ошондон биз чыгышыбыз керек. А чыгыш үчүн өзүбүздүкү болуш керек, өзүбүздүкүн сунушташыбыз керек. Өзүбүздүкүн сунуштап, сунуш кирип атат. Эгерде ошону керек аябай, керек. Бийликке да керек, элге, коомго да керек. Бийлик дагы өлкөнү аябай жеңил башкарат да. Президент отуруп алып, компьютер менен любой жерде айыл өкмөттү өзүнүн тапшырмаларын, айыл өкмөт болобу, көчө болобу, үй болобу, жаран болобу, өзү болсо жөн эле үйүндүн ылдамдыгы менен аткарылып атабы, аткарылган жокпу, ошонун баарын билип, тапшырмаларды берип, мындай контролго алып койсо болот да. Аябай эме. Андан тышкары жанагы айтып атканым эң маанилүү биздин ушул жашоо эрежелерибиз. Кыргыздын нукура жашоо эрежелери. Ошону биз таратып, биздин келечек муунга сиңирип, биз сиңиришибиз керек. Башкалар жанагы айтып атпаймынбы? Чет өлкөнүн массалык маалымат каражаттары кимдин жанагы ушул мейкиндикти, маалымат мейкин, интернет торду кожоюндары өздөрүнүн массалык маалымат каражаттарын аябай жандай приоритетти, бийик приоритетти берип, алар болсо баттар алып, мына алыс барбайлы, Тажикстан менен чатак болгондо биз эң башында маалымат согушту уттуруй бедикпи? Алар болсо тимеле таратып иште кыргыздар баштады, кыргыздар өрттөдү, атты деп ошентип баштай ишпеди. Же мисалы тиги орус Украина эмесин карайлык. Орустар болсо эмгиче эме тиги уттуруп атышат. Эң башында аябай эле уттурушкан. Анткени маалымат мейкиндик Американын колунда. Бул жерде мага кызыктыруучу суроо да. Ошол эгерде ошол система ишке аша турган болсо, муну ким ошол системаны ким көзөмөлдөйт? Алса Кыргызстанда чындык айрым учурда ооздукталып келет да. Ошол эле учурда эгерде ошол маалыматты башкаруу системасы мамлекетке өтө турган болсо, анда чындык ооздукталбайбы? Жок, бу жерде жакшы суроо болду, жаңарындаш. Аябай жакшы суроо болду. Бу жерде болсо жеке эме менчик ишканаларда иштейт, көзөмөлдөйт. Анткени аякта болсо жөн эле маалыматтарды таратуу эмес. Бизнес дагы бар. Бизнесте бар жанагы эмелер болот атпайбы? Жанагы интернет магазин дегендер бар. Жана Amazon, Alibaba аркылуу дүйнө жүзүндө баарын тең товарлардын баарын алып эметип атышпайбы? Ошондой Кыргызстандыкы да болот. Биякта болсо жарандык коом, ошол эле жанагы булар фонд түзүшкөн, фонд. Улуттук фонд деп түзүшкөн. Ошол улуттук фондко мамлекет кирсе болот да. Ошонун бир жанагындай контрольный пакет акциясынбы же ошонусун алышы мүмкүн же ошону мындай сүйлөшүш керек да мамлекет менен. Анткени жеке мамлекет, бирок мамлекет өзүнүн жанагындай мындай улуттук коопсуздукту сактап калышат да, коргоп калышат. Улуттук биздин баалуулуктарды коргоп, мамлекет өзүнүн мындай вопросторун чечет. Бизнес болсо өзүнүн вопросторун чечет. Андан тышкары жанагындай айтып атпаймынбы, жана төлөмдөрдүн баары тең аябай ачык болуп, ыңгайлуу болуп, ошол жерде бүт бизнес чөйрөдөгү бүт баары тең мамлекеттик эме банк системалары, жеке менчик банк системалары, бүт каржы экономикалык системада кирет да, анткени ыңгайлуу да. Мындайда жанагы
жанагы кандай десем, мындай салыштырмалуу да. Эгерде азыркы система мындай жана түндүк деген система бар, ал эмени маалымат коопсуздугуна тиешеси жок болот да. Алар болсо каржыланып атпайбы башка жактан дагы. Демек ошол каржылаган мамлекеттин, өлкөнүн идеологиясы менен түзүлөт жанагы программалар жасалат. А буякта болсо мындай да, эгерде азыр нан алам десең бир магазинге барып нан аласың, эт алам десең бир магазинге барып эт аласың, дагы сүт алам десең башка магазинге аласың. Ошондой сыяктуу да азырчы ыңгайлуу эмес. Бизнес чөйрөгө, жарандык коомго интернет система, азыркы система аябай ыңгайлуу эмес. А биздики сунушталып аткан система бир жолу кирсең, супермаркетке киргендей болосуң да, ичинде тамак ашы да бар, кийим кечеси да бар, кинотеатры дагы бар, бүт жанагындай электрондук төлөмдөр да бар дегендей да. Бул аябай мындай бизге жарандык коомго ыңгайлуу нерсе. Калкка ыңгайлуу да. Ошон үчүн калк өзүнүн эмеси инициативасы менен ошол жака бат катталалык окуй, бияктан жакшы келген. Ошондой системага кирип эметкенде биздин жана көмүскө экономикабыз да эмеден чыгат. Көлөкөдөн чыгат да. Көлөкөдөн чыгып официалдуу экономикабызга да аябай мындай салымы кошулат да. Ишке ашып кетсин эми. Ишке ашсын. Рахмат. Бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бул сиз айткан системаны бийликтегилерге жана коомго жакшылап түшүндүрсөк, бул көрүнүш ишке ашып кете турган болсо, кыргыз элине бир топ эле пайдасы болчу да, Туура. Ошол специалисттер, адистер, Кудай буйрса, ошол адистерди да ээрчитип келип, алар дагы эми баягы мындай адис катары мындай суроолорго жооп берип, анан мамлекеттик ушул тармак боюнча иштеген мамлекеттик адистерди да чакырып, алар менен да ошол жерден талашып, аларга да түшүндүрүп бериш керек. Ошондо жакшы турбайбы? Кыргыздын жолу бар турбайбы деп, өнүгүү жолу бар турбайбы? Оңоло турган жолубуз бар турбайбы? деп ошондой таң калып калышсын. Рахмат. Маегиңизге рахмат.